Саламатсыздарбы? Каналыма кош келдиңиздер. Сиздер менен мен Айсулуу Камалова. Билесиздерби, бүгүн мен сиздер менен жон гана сырдашып, сүйлөшкүм келди. Тагыраагы сиздерге өз суранычымды жеткиргим келди. Айланып кетейин элим. Келиңиздер, бүгүндөн баштап бул атын өчкүр вирус жөнүндө ойлонбой, көрбөй, сүйлөшпөй коебуз. Келиңиздер, өзүбүз паникага алдырып, анан ал паниканы башкаларга да чачып, элдин баарын кыжалат кылбайбыз. Келиңиздер, бул жаман ооруну өзүбүзгө, оюбузга, жүрөгүбүзгө жакындатпай коебуз. Унутпаңыздар, биз мусулман элбиз. Биз Аллахтын сүйгөн, мээрими түшкөн элбиз. Биз пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүбүз. Өзүбүздүн даражабызды билели, сезели. Билесизби, кандай адам чыныгы мусулман? Ою менен да, колу менен да бирөөгө зыян жеткирбеген, жамандык кылбаган адам чыныгы мусулман. Бирөөгө жакшылык кыла албасаң, жок дегенде жамандык кылба. Бирөөгө пайда келтире албасаң, жок дегенде зыян келтирбе деген сөздү мен аябай жакшы көрөм. Суранам сиздерден, келиңиздер, бирөө жон гана сасык тумоолоп калса, же кичине жөтөлүп, же кичине температура болуп калса, дароо эле вирус жуктуруп алган жокпу деп жаман ойлобойбуз. Бирөө ичер суусу, көрөр күнү түгөнүп, Аллахка аманатын тапшырса, вирустан өлдү дебейбиз. Айланып кетейин элим. Эгер Аллах маңдайыбызга ажал жазса, оорусуз эле, чуркап жүрүп деле кете беребиз. 40 жыл кыргын болсо, бейажал чымын өлбөйт дегендей. Ажалыбыз жетпесе, оорусак да өлбөйбүз. Келиңиздер, ниетибизди оңдоп, оюбузду өзгөртүп, жүрөгүбүздү тазартабыз. Келиңиздер, жалаң жакшы нерселерди ойлоп, жалаң жакшы сөздөрдү сүйлөшөбүз. Келиңиздер, тиги ооруп калыптыр. Бул өлүп калыптыр. Бүгүн вирусту ушунча адам жуктуруптур. Ушунча адам өлүптүр дегендин ордуна жакшы ниет кылып, толук даарат алып, 2 рекет намаз окуп, Аллахтан суранып дуба кылабыз. Мусулмандын куралы дуба. Муну пайдалана билели. Келиңиздер, азыр мени менен кошо алакан жайып дуба кылабыз. Эй Аллахым, өзүң кудуреттүү, өзүң касиеттүү затсың. Аллахым, сенден башка кудуреттүү зат жок. Аллахым, сенин өкүмүңсүз бир чымын өлбөйт. Сенин өкүмүңсүз бир дарактын бир жалбырагы түшпөйт. Аллахым, сизден суранам. Элимди, жеримди оору сыркоодон, кырсыктардан алыс кыл. Аллахым, бизге мурдагыдай тынч, кайгысыз жашообузду кайтарып бер. Аллахым, биздин оюбузду, ниетибизди, жүрөгүбүздү тазарт. Аллахым, биздин жүрөктөрүбүзгө ыйман бер. Жалгыз сизге таянып, жалгыз сизден суранып, жалгыз сизден үмүт кылып жашайлы. Аллахым, суранам сизден, элиме жалаң жакшылык бер. Аллахым, ооругандарга шыпа бер. Эч качан оорубагандай, куламдан соо болуп, айыгып кетишсин. Аллахым, суранам сизден, баласызга бала бер, бактысызга бакыт бер, кедейге байлык бер. Аллахым, биздин өткөн кеткен, билип билбей кетирген чоң кичине күнөөлөрүбүздүн баарын кечир. Аллахым, сиз кечиримдүү затсыз го, кечиргенди жакшы көрөсүз го. Биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Бизге жакшы жашоо бер. Аллахым, кыйналып турган элимдин кыйынчылыктарын алып сал. Интернеттен жардам сурап жүргөн, жардамга муктаж адамдарга, интернетке чыкпаган, дегеле кыйналып жүргөн, жардамга муктаж адамдарга жардам бер. Аллахым, элим кыйналбасынчы. Аллахым, сиз айткансыз, эгер пендем колун жайып менден сураса, мен сураган нерсесин бербей коюудан уялам дегенсиз. Аллахым, мына биз азыр сизден алакан жайып суранып жатабыз. Бизден
оору сыркоону алыс кыл. Тынч заманыбызды кайтарып берчи. Суранам Аллахым. Аллахым, биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Адашып жүргөн бир туугандарыбызды туура жолго сала көр. Аллахым, суранам, элимдин жүрөгүнө тынчтык берчи. Аллахым, бул ооруну атын өчкүр ушул ооруну тоготпой коюп жеңгенге бизге күч бер, сабыр бер, ыйман бер. Аллахым, суранам сизден. Мен ишенем, сиз бизге тынч жашоо кайтарып бересиз. Тилектерибизге жеткиресиз. Аллахым, амин.